Динара апанын каттама сатып баштаганына 1 жыл болгон. Кемин районуна караштуу Жаңы Алыш айылынын тургундары каарманыбыздын каттамасын күн сайын алышат. Себеби каттамага эч кандай химиялык заттар кошулган эмес жана тоюмдуу да болот. Мына ушул каттама анын чакан бизнесине айланган. Апа, сиздин каттамаңыз апамдын каттамасы деп айылга аябай таанылган экен. Бул идея сизге кайдан келди? Бул каттама илгерки ата-бабадан калган тамак, кыргыздын нукура тамактарынын бири. Ошон үчүн азыр элдин көбү эле каттама дегенди сыйлап, каттама жейбиз деп көпчүлүк эл аябай жактырып калган тамак да. Анан мен өзүм башынан эле тамак аш менен соода кылчумун. Анан бир аз жылдар токтотуп койгом. Анан ушу каттама чыккандан кийин мен өзүмө да ой кетти да, ушу каттаманы деле жасап көрсөм эмне болот деп, анан ушу быйыл боз үйдү ачып каттаманы жасап баштадык да. Чакан чайханасы айылдын башында жана жолго жакын болгондуктан келини Зарина менен биргеликте таттуу каттаманы өз колдору менен жасап, тапкан кирешеси баарына жетип жатканын айтат. Эми орто эсеп менен эсептегенде жакшы элеми? Күнүнө орто эсеп менен 2000ден табам. Жакшы. Сезондо деле жакшы иштедик, сезондо деле ошондой эле болду. Албетте айылдагылар деле көнүп калды. Айылдагылар келишет, жакшы эле алышат. Жанарыки ары бери өткөн машиналар деле келишет да. Келип ушу алып турушат бизден каттамачы. Өзүбүздүн мындай айтканда клиенттерибиз бар да, келип турушат. Жакшы. Мына мен бияктан алып дагы бышыра берейин. Канча сомдон сатасыздар? Каттаманы 30тан сатабыз. Ары бери өткөндөр келишет. Көзүбүздүн ушу чакан клиенттерибиз бар. Көнүп деле калышты, буюрса жакшы. Каттама сыяктуу кыргыздын нукура тамагын жасап, үй бүлөсүн баккан Динара апанын алдыда бизнесин кеңейтүү пландары да бар. Каттамага кошуп курма чай деп аталган тамак ашты жасап сатууну максат кылат. Динара апа өз үй бүлөсү менен ак эмгек кылып жашап келишет. Булар сыяктуу эле айылдын башка тургундары да өз арабаларын өздөрү тартып келишкени маалым. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ таң манай берүүсү.